Жок дегенде мына 15 декабрдан тарта Тажик өкмөтү өз чек арасына кирген унаалардан экологиялык төлөм ала баштады. Бекитилген сумма кыргыз валютасы боюнча жүк машинелерге 2400, кичи автобустарга 2000 сом, жеңил унааларга 1000 сомдон туура келет. Бул сумманы ар бир транспорт кирип чыккан сайын төлөөгө милдеттүү. Мындайда айдоочулардын кеткен чыгашасын каптабайт. Оор келген үчүн Баткен-Исфара маршруттук каттамы токтоду. 3 рейстен 6 рейс болот бир күндө. Ошого булар платный кылып коюп 250 саман төлөп өтөсүңөр деп атат. Ал 250 саманы биздин акчага 2000 болуп калат. Күндө 3 рейс чыкканда 6000 төлөш керек. Ана элдер чочулайт, тажик таксилерге отурганга чочулайт да. Ошон үчүн көпчүлүк эл уже неме болуп коркуп калды да. Каттага баргысырга түшкөндөн. Мына элдин такси клиенттери да азайды. Азыркы тапта Баткен-Исфара багыты боюнча жеңил унааларда каттабай жатат. Болгону жүргүнчүлөрдү кыргыз-тажик чек ара бекетине чейин жеткиришет. Посттон ары аларды Тажикстандын таксилери ташыйт. Биринен экинчисине которулуп, той келчиликке баруу жүргүнчүлөрдүн санын азайтты. Мындайда этникалык кыргыздардын туугандары менен катнашы кыйындайт. 1000 сом төлөп киресиң деп атат. Биякта үйдө кете албай жүргөндөр көп бизде тууганчылар. Бияктан чыккан ар бир машина 10 машина чыккан болсо 10 000 төлөп кириш керек болуп атат. Кызыбел жаранын тургунумун мен границада. Bizde ayakta tuğanlar var, ayakta biz mamile kılağız, birbirimize kirip çıkağız. Oşa yol jağılıp kaldı. Oşa karı ayalдар азыр кемпирлер 80-90га кирген кемпирлерде жөө өтүп атат ошо жерден. Анан нарага өтүп, дан таштарды галасат өтүп, тажиктар 10 сомго ташып атат. Биздин пулга бул жактан 100 сомго барып атат. Айдоочулар экологиялык төлөмдү төккөн соң Тажикстан аймагында 15 күн жүрө алат. Канча жүрсө да кирип чыккан сайын бекитилген сумманы төлөөгө милдеттүү. Жаңычылдык товар ташууга да кедергисин тийгизбей койбойт. Кыргызстандан күнүнө 20 ооруна Тажикстанга өтөт. Жүк ташуучулар экологиялык төлөм ашыкча чыгашага кириптер кыларын билдире башташты. Азырынча нараазычылыгын билдирип, жүргүнчү ташыган айдоочулар өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнө кайрылышты. Таксисттер экологиялык төлөмдү эки тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу жокко чыгаруу өтүнүчүн келтиришти. Сүйлөшүү жабык эшик артында өтүп, жыйынтыгы боюнча маалымат берилген жок. Болгону жакын арада бул маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлөөрү маалым болду. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.